Кыргызстанда ишкерлик менен алектенүүнү каалаган же инвестиция тартууну эп көргөн ишкерлер эң биринчи кайсы көйгөйгө кабылаарын жакындан билишет. Алар мамлекеттик мекемелер бизнес чөйрөгө бут тоскон жагдайларды бирден санап берүүгө даяр. Бюрократия. Ошо уруксат кагыздарын алганда негизи эле өкмөт менен кызматташканда көп нерселер түшүнүксүз, баягы оюндун тартиптери жок сыяктуу. Оюндун тартиптерини өкмөттүн мисалы өкүлдөрү каалагандай өзүнүн эмесине карата чечкен учурлар көп. Бул көйгөй президент Сооронбай Жээнбековдун коомчулукка жасалган кайрылуусунда камтылган. Мамлекет башчысы акыркы жылдары өлкөгө тартылган инвестициянын көлөмү азайганын коррупция менен байланыштырат. Айтымында паракорчулуктун айынан көп инвестициялар башка өлкөлөргө бурулуп кетти. Инвестициялар тартуу үчүн мыйзам жагынан жакшы нормалар жазылып, керектүү укуктук база түзүлгөн. Бирок өлкөбүздө инвестициялык климат талапка ылайык деңгээлде көтөрүлө албады. Ачыгын айталы, биздеги коррупциянын айынан көп инвестициялар башка өлкөлөргө бурулуп кетти. Экономика тынчтык болгон жерди жакшы көрөт. Экономика жоопкерчилиги бар жерди жакшы көрөт. Эгер парламенттик башкарууга өтүп алып, чуручу салып, жогорку кеңеш мыйзам чыгаруу менен гана алек болуш керек. Ошол мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлгө алуу менен мамлекеттик башкарууга түздөн түз кийлигишүүсү керек, кажет. Бирок чарбалык иштерге эч качан барбаш керек. Бизде анан партиялык система деп алып, парламенттик система деп алып, парламентке барып алып, анан коалиция түзүп, бир партияга жакса, экинчи партиясына жакпай, жанакы тамсилдекидей болуп, бири сууга, бири өргө, бири чөлгө тартып олтурса, инвестор келбейт. Инвестор биринчи кезекте ошол мамлекетте тартип барбы? Стабилдүүлүк барбы? Эртең бир күнү саясатта кескин түрдө өзгөрбөйбү? Мисалы, СНГ КМШ өлкөлөрүнүн ичинде инвестиция эң көп келген мамлекеттердин бири катарында Казакстан. Эң көп инвестиция келген мамлекет катарында Өзбекстан. Эмне үчүн? Себеп аларда күчтүү президенттик башкаруу, анан эртеңки тышкы саясатты бир киши жооп берет. Анан жанагы көп суур ийин казбайт, ийин казса терең казбайт деген сыяктуу ар кайсы партия өзүнүн көз карашы менен келгенде, экономикалык программаны бүгүнкү күндө партия, өкмөттү бүгүнкү күндө ошол парламент курап атпайбы? Мына ушулардын аркасынан инвестор келе койбойт го, чочулайт го. Эртең бир күнү ал партияга иш айып кетсе, бул коалиция кулап кетсе, кандай болот деген чочулоо менен келе коюшуна көзүм жетпейт деп айткам. Ошол эле болуп атпайбы азыр бүгүнкү күндө?